2 стакан имбир суусу менен ашыкча салмактан арылыңыз. Имбирдин пайдалуулугу тууралуу укпаганыбыз жок болсо керек. Ал ден соолугубуз үчүн абдан керектүү азык. Кышта грипп болгондо жана жөтөлгөндө колдонулат. Бирок имбир аркылуу арыктоого боло тургандыгын уктуңуз беле? Имбирдин пайдасы. Имбирдин пайдасын айтып олтурсак түгөнбөйт. Ал сизге энергия берип, зат алмашууну жакшыртканга жардам берет. Иммунитетти бекемдейт. Имбирдин курамы антиоксиданттарга бай болгондуктан иммунитетти бекемдөөгө жардам берет. Ашказанга пайдалуу. Имбир ашказанга тамак сиңирүүгө жардамга келет. Сөөк ооруларына пайдалуу. Изилдөөлөр боюнча күнүнө ачкарын имбир кошулган суу ичүү менен сиз сөөк оорулардын 25% алдын алган болосуз. Айыз учурунда ооруну басат. Мында да атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Анда аялдардын айызы келген учурда имбир кошулган суу берилген. Жыйынтыгында алар бир аз болсо дагы оору басаңдаганын айтышкан. Ашыкча салмактан арылтат. Имбир организмдеги зат алмашууну жакшыртканга байланыштуу. Ашыкча салмактан да арылтууга жардам берет. Өзгөчө белдеги жана ичтеги майлардан арылтат. Арыктоого арналган чыгыш диетасы. Чыгыш диетасы организмге абдан пайдалуу. Аталган диета 10 күн созулат. Кармоо тартиби: саат 8-де кант кошулган бир чыныт чай же кофе, 11-де сууга бышырылган жумуртка, 8 даана кара өрүк. Саат 14:00-дө 200 грамм майсыз эт, гарнирге капуста жана сабиз кошулган салат, 1 даана алма же апельсин. Саат 17-де 30 грамм сыр, 1 даана алма же апельсин. Саат 20:00-дө бир чоң чыны айран ичүү керек. Бул диетаны кармоо аркылуу сиз ашыкча 4 кг салмактан арылган болосуз. Ошол эле учурда ден соолугуңузга абдан пайдалуу. Күз мезгилинде арыктоонун сырлары. Арыктоодагы мезгилге карай өзгөрүп тура тургандыгын уктуңуз беле? Ошондуктан жарыктын жардамы менен арыктоо мүмкүн экендигине күбө болосуз. Ысык жана жылуу суусундуктар. Төмөндө айтып өткөндөй, адам дене боюн жылытуу үчүн уламдан улам тамактангысы келип турат. Анткени суукта адам энергияны көбүрөөк жоготот. Мындайда эмне кылуу керек? Сүт кошулган ысык чай ичүү керек. Алгач бул чайды ичкен соң кийин көп деле тамак жегиңиз келбей калат. Курамында белок көп даамдарды колдонуңуз. Мисалы күнүнө 200-300 грамм быштак жесеңиз күнү бою ток жүргөн болосуз. Түс менен жарык. Күзүндө күн салкындаган убакта адамдардын маанайы дагы болбойт. Өзгөчө салкын аба ырайында үйдө эле көрпөчөк оронуп алып жатканды каалайбыз. Таза абада сейилдөөнү же фитнеске барууну көңүлгө да албайбыз. Бул күзгү депрессия деп аталат. Ошондуктан мындай абалда үй ичиндеги жарыктарды дагы алмаштыруу керек. Жарыктар абдан көп болуп, бөлмө жарык болгону жакшы. Анын себеби маанайыңыз дагы түшпөй, ашыкча салмак кошкондон дагы алыс болосуз. Жашылчаларды көп колдонуңуз. Күз айында жашылчалардын бардык түрүн таба алабыз. Бирок тартиптүү бир диета кармоонун кажети жок. Картошка менен макаронду жашылча жемиштер менен алмаштырсаңыз болот. Күтүлбөгөн көнүгүүлөрдү жасай бериңиз. Мисалга дүкөндө кассада туруп эле бутуңузду өйдө ылдый түшүрүп билинер билинбес майда барат көнүгүүлөрдү жасай берсеңиз дагы абдан пайдалуу. Оңой жана зыянсыз арыктоонун жолу. Эгерде сиз ден соолугуңузга зыян келтирбей арыктагыңыз келсе, майлуу, таттуу ундан жасалган даамдарды колдонуудан алыс болуңуз. Ошол эле учурда түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, жөө басууну адатка айлантыңыз. Тамакты ар бир 2-3 саат сайын жеген жакшы. Сууну көп ичкенди унутпаңыз. Тамактанган соң дароо жатып албаңыз. Кечки тамакты уктаар алдында 3-4 саат мурун ичкен жакшы. Бул укма ден соолугуңузга да пайдалуу жана семирип кетүүнүн алдын алат. Албетте, төмөнкү кеңештер дароо натыйжасын бербеши мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен жеңилдеп калганыңызды байкай аласыз. Ашыкча салмактан арылтуучу айла амалдар. Организмдин тамакты жеп ичиши мээге түздөн-түз байланыштуу. Ашыкча салмактан арылуу тууралуу маалымат эсиңизде турса да, мээңиз бул маалыматты секирип өтүшү мүмкүн. Кантип өз-өзүбүздү алдасак болот? Өзүбүздү кандай мактайбыз, кантип баш тарта алабыз? Ал үчүн бул кеңештерге кулак салыңыз. Музыканын добушу. Добушу катуу чыгып турган музыка ойго тез тамактануу керек деген маалымат берет. Ошон үчүн сиз алдыңыздагы тамакты ылдам ичкиңиз келет. Бул музыканын жумушта же үйдө чыгып жатканы маанилүү эмес. Ирландиялык Ольстер университетинин изилдөөчүлөрү тамакты тынч жерде ичүүнү сунуштады. Музыка канчалык катуу чыгып жатса, убакыт ошончолук тез өтөт экен. Өзгөчө чоң той концерттерде байкоого болот. Ошол убакыт аралыгында эмне жегениңизге эсеп бере албай каласыз. Ошондуктан ой санааны музыканын добушуна багындырбаңыз. Дүкөн текчеси. Минносет университетинин окумуштуулары тамак ичпеген адам дүкөндөн 30%-дан ашык азык-түлүк сатып алаарын аныкташкан. Алар бул катачылыкка кабылбаш үчүн дүкөнгө кирер кезде тамактанып алуу керектигин айтат. Жакшы сөз, жарым ырыс. Гарвард университети мындай изилдөө жүргүзүшкөн. Бир топ конок үй кызматкерлеринин силердин жумушуңар өтө мыкты, физикалык жактан салмак таштоого мүмкүн деген. Ал эми экинчи топко мындай сөздөрдү айтышкан эмес. Бир айдан кийин изилдөөнүн натыйжасы билинет. Биринчи топто кызматчылар салмак таштап, кан басымы жакшырган. Ал эми экинчи топто эч кандай өзгөрүү байкалган эмес. Кээ бир салмак кошушкан. Ар дайым кыймыл аракетте жүрөм деп өзүңүздү ишендириңиз. 100 кадам жөө жүргөнүңүзгө кубаныңыз. Өз-өзүңүздү мактап жүрсөңүз, өз-өзүңүздү ишендире алсаңыз, ашыкча салмактан арыла аласыз.